Келаткан жаңы жылыңыз кут болсун. Ошол жаңылыктан баштайлы. Мына жаңы жылда элге жаңы бир азык түлүктү сунуп алдында турат экенсиз. Ошол жаңылыктан кеп баштасаңыз анда. Кутмандуу күнүңүздөр менен келе жаткан жаңы жылыңыздар менен сиздердин дагы чын эле өзүң айткандай жаңы жылдын алдында биздин кубаныч болгон, сүйүнүч болгон дагы бир чоң иш болуп атат. Кыргыз элим үчүн жаңылык болуп атат. Биз жанагы нукура кыргыз даамын берип келатпайбыз бул супарайта комплекси. Ошол концепциядан чыкпай дагы бир замандап жасалган, заманга ылайыкталып жасалган бир конфеттерибизди тартуулап отурабыз. Бул конфеттер негизи көп жылдар мурун эле чыга турган продукция болчу. Өзүңөр билгендей Табылды Кембердиев байкеңер ушул биздин өзүбүздүн нукура бир чет өлкөгө алып чыкканда уялбай сыймыктанып белек катары тапшыра турган бир даамыбыз болсо, кыргыздын нукура даамын белек кылып тапшырсак деп аябай кыялданган. Бирок өзүнүн убактысы чоң проекттерге, башка иштерге жумшаган үчүн бул иш жасалбай калган да. Анан эми жанында жүрүп идеясын угуп чет өлкөгө чыккан сайын ушул биздин өксүк экенибизди сезип жүргөн. Ошон үчүн мен ушуну бир ишке ашырайын деп ушул 6 айдан бери аракет кылып жасап чыктык. Анан буга чейин дагы бул той талкан деген бир ошол сыяктуу бир азык элге чыгып, бирок негедир бир базарларга бир жеткиликтүү болгон эмес да. Анан мунун курамы боюнча, анан бир өзгөчөлүгү боюнча айтсаңыз, кандай бир негиздер менен алып чыктыңыздар, анан кандай бир этаптарды басып өттүңүздөр дегендей. Туура биз ошол той талкан чыкканда абдан сүйүнгөнбүз. Анан жеп көрдүк, башында жакшы эле даамдуу болуп чыккан, сүйүндүк, ушул дагы бир заманга ылайыктуу, дагы жакшыртылып, кутучаланып, биз каалагандай бир продукция катары чыгат го деп күттүк эле. Бирок ошол иш аягына чыкпай калды го деп мен ойлоп атам да. Мисалы бул деле биз эч нерсе ойлоп тапкан жокпуз жаңы. Бул деле баягы илгертен бери биздин ата бабаларыбыз жеп келген эле кошкон май, көйлөнгөн талкан деген курамы ошол эле. Биз муну мындай кардарларыбыздын көзүн сүйүнтүп бере тургандай кылып берип атабыз да азырчы. Мындай уялбай белек кыла тургандай кылып, уялбай дасторкондун үстүнө конфет катары кое тургандай кылып берип атабыз да. Биздин негизги эле өзгөчөлүгүбүз ошол. Анан бул ар бир нерсе чыгарганда эми бул деле бизнес да. Ар бир нерсе жасалып атканда бизнестин өзүнүн миссиясы, концепциясы болот. Бул биз кандай позиционировать этип бул эмеге чыгарабыз базарга. Ушул жөнүндө көп ойлондук да. Мисалы биз азыр көп мындай жаңы маркетинг изилдөөлөрүн жүргүзгөндө ушу баарыбыз эле чет өлкөгө чыкканда алып барып ооз тийгизип кое турган биздин белегибиз жок деп жүргөн кишилер толтура. Бизнести эмне кылып ойлонуп жасаш керек? Бул эл үчүн эмне керек деп суроо бериш керек, анан ошого жооп бериш керек да. Андан биз ошол суроого жооп бердик го деп ойлоп атам да. Анан биз азыр эми жаңы жылдын алдында мындай жаңы жылдык маанай тартуулай тургандай кылып кутучаны биринчи алгачкы ушундай кылып чыгардык. Бирок биз кийин накта кыргыздын жытын-жыт таанып аткандай кутуча жасайбыз да. Анан ошого ичине өзүбүздүн конфеттерибизди коюп туруп, анан беребиз. Ошол жерде бул кутуча эми баягы бизде деген дүкөндөрдө люкс классындагы Ferrero Rocher, Merci, Raffaello деген шоколаддар бар. Биз ошол класска кошуп азыр муну чыгардык да. Андан тышкары дагы башка позиционировать этебиз, башкача. Бул белек катары бардык туристтерге, чет өлкөгө, сыйлуу конокторго кете тургандай кылып, биз муну накта кыргызча кутучалайбыз эми.
Булай багандай жакшы экен. Анан негизи жаңылайм. Сиздер ушул бир биздин кыргыз жыттанга бир азык түлүктөрдү ушул брендке айландырып, анан бир элдин арасында жеткирүү жагында ошол учурда сыртка чыгарууда дагы ушул кыргыз жыттанган бир азыктарды чыгарууга аябай кызыктар болуп келесиздер да. Концепцияңыздар дагы ушундай. Анан негизи эле бир биздин улуттук бирок көпчүлүк биле бербеген, жобосу билсе дагы анчейин эл арасында тарабаган бир азыктарды кайрадан элге сунууда биз эмнелерге маани беришибиз керек экен? Себеби муну сиздер практика жүзүндө азыр ишке ашырып атасыздар. А сыр эмнеде десек туура болчу да. Сыры ошо Табыл Дегенбердиев байкеңер ошо башында эле туура жолду коюп кеткен. Ал бизге дайыма айтчу, өзүңөрдүн өтүп кеткен өзөгүңөрдү карагыла. Бул Шоро компаниясы дагы, Супара компаниясы дагы унутулуп бараткан тамактарды жаңыртып, кайра заманга ылайыкташтырып туруп, анан ошону эле бере бергиле. Эч мындай космосту издеп, башка өнүккөн өлкөлөрдү карап, аларды туура отурбай, өзүңөрдүн өзөгүңөрдү карагыла деген бир жол ачып кеткен да, жол жасап кеткен. Азыр деле ошол, мындан байкап көрсөк, илгерки ата-энелерибиз абдан туура тамактанган, абдан туура жашаган. Азыр өзүң билип атасың, эко, био деген аябай актуалдуу болуп атпайбы? Ошол эле деген эле сөз кайра эле өзүбүздүн мурунку жашообуздун образына кайтуу деген эле сөз да. А биз ошол илгерки ата бабаларыбыз эмне кылса, ошону эле туурап жасап коюп атабыз. Анан дагы жакшы, мен бактыма менин 60-тан ашкан эжем бар, Дамир эжем. Ошол Дамир эжем тайэнебиздин үйүндө жашап, өмүрү бою кошкон май деп жеп жүргөн. Ошонусун эле азыр бизге келип, ичиндеги технологияны ошол эжем жасап атат. Ичи бул конфеттин ичи ошол илгерки апаларыбыздын технологиясы, рецепти. Тышы эми азыркы заманбап шоколад менен жегиликтүү кылып койдук да. Бирок баары таза, жергиликтүү азыктардан жасалган. Курамы таза, эч кандай химия, синтетика жок. Түшүнүктүү. Анан бирок муну мыкты кылып чыгаруу өзүнчө бир түйшүк, анан аны элге сиңирүү дагы өзүнчө бир түйшүк. Анан эл канткенде кабыл алат экен, бир бизнестин тили менен айтканда, бул элге кантип жеткиребиз? Негизи эле өзүбүздүн азык түлүктөрдү. Себеп дегенде ушул жакшы үмүт менен ачылып, бирок элге тарабай калган азык түлүктөр сахнанын артында калып калгандары дагы көп эле да. Эми мен ошону биз дагы ойлондук. Биз мисалы балким муну бир жаңы ачылып келаткан бир ишкана жасаса, балким кыйын болмок буну элге таратыш. Биздин баягы 8 жылдык Супара деген брендибиз ролун ойнойт деп ишенем да. Анткени 8 жылдан бери бизде көп кардарлар келген, биздин ушул Супараны абдан сүйүп, сыймыктанып, көрүп келип, бүт дүйнө жүзүнө таратып аткан биздин кыргыз элдерибиз бар. А мен ойлойм, буну дагы ушул Супарадан чыккан тамак, демек биз 8 жыл Супараны кандай себептер менен ушул деңгээлге жеткиздик. Биз дайыма кардарларыбызга, өзүбүздүн конокторубузга сапаттуу тамак берели менен алекпиз. Ошону билген биздин кардарларыбыз, Супарадан чыккан продукция экен, демек бул сапаттуу, жогорку деңгээлде жасалган бир продукт деп ишенет деп ишенеп атабыз да. А бирок негизи даамы абдан өзгөчө. Мен бул шоколадты жасап чыгарганга чейин Супара этно комплексинде бизде дайыма чет өлкөлүктөр келип турат да. Биз 1 жыл эксперимент кылдык. Келген конокторубуздун баарына жасап, кутуга салбай эле, конок келип тамак ичкенде акырына десерт жеп көрүңүз деп сунуштасак, бир дагы коногубуз бул эмне жаккан жок деген жок. Жакшынакай эле, кадимкидей эле шоколад сыяктуу алып, жеп алып эле, сүйүнүп, жакшы бааларын берип кетти да. Ошон үчүн мен ички интуициям айтып атат, бул абдан жакшы тарап кетет деп. Анан жаңылайм, негизи эле ушул сиздердин күйгөнүңүздөр дагы ушул ата мекенди өндүрүш өнүксө экен, анан өзүбүздүкүлөр дагы өзүбүздү тандап, анан сырттагылар дагы бизди тандаса экен деген бир ниет да. Анан ата мекенди өндүрүш боюнча азыр кандай баа бересиз? Илгери 90-жылдары жаңы системалар алмашып атканда абдан мындай сейрек ишкерлер бар болчу да.
айтып атпайбызбы 25 жылдык тарыхы бар, мисалы Шоро, Дордой, Куликов деген жанагы кондитердик ишкана, дагы ун чыгарган ишкана деп мындай аз эле ишкерлер бар болчу. Бирок мен азыр жана Жаш ишкерлер ассоциациясы деген бир ЖИА деген ассоциация бар го. Мен азыр ошолорго аралашып жүрөм. Өзүбүздүн кыргыз балдар, жап-жаш балдар укмуш өндүрүштөрдү жасап атышат. Мен ойлоп атам, абдан өнүгүп атат, ата мекендик өндүрүш өнүгүп атат. Мына жакында эле мен ушу конфет чыгарып жүрүп бир көрүп калдым. Жана ММДСке окшошкон конфеттерди дагы бир балдар чыгарып атышыптыр. Кыргыз балдар эле. Бул эми башка жактан туурап келсе дагы бул бир өндүрүштүк, ата мекендик өндүрүш болуп атат да. Анын даамын жеп көрсөм, даамы дагы сонун экен да. Ошон үчүн биздин ишкерлерге мындай шарт түзүп берсе, баарын жасайм деген балдар бар. Кудайга шүгүр. Бирок эл кандай кабыл алат ата мекендик өндүрүштү? Мына азыр бул эми убактылуу көрүнүш деп ойлойм. Мына бизде азыр кытайлыктар бизден эмне алып барсак, ой бул Кыргызстандан келген таза тамак деп түшүнүшөт. Анткени алар баягы таза тамакка жетпей жашаган убакытты алар өткөзүп калды башынан. Биздикилер азыр бүт баары таза, жакшы абада, жакшы жерде жашаган үчүн, суубуз таза болгон үчүн балким маани бербей атабыз. Биз көбүнчө тиги өйдө жактагы өнүккөн өлкөлөрдү карап атабыз. Бирок баары бир кайрылып келип эле, ошолорду байкап, ошолордукун кийип көрүп, ошолордукун жеп көрүп, ошолордукун колдонуп көрүп эле, эгерде Кыргызстанда ушуну жасай турган болсо, биздики дагы жакшы болот деген ой түзүлөт да. Мен ошентип ойлойм. Мен мына азыр эле мактанып коеюнчу, мына могу жоолугумду деле арабайсыңбы? Могу жоолук деген бул дүйнөлүк бренддеги жоолук фирма да, Hermes. Бирок карабайсыңбы, биздин оюларыбызды колдонуп, мына монтип дүйнө жүзүнө таратып атат. Анын үчүн биз сыймыктанып, ушундай нерселерди тагынбашыбыз керек да. Мен ушул өмүрү ал жоолукту алып көргөндөй кызыгып деле мен ушуну алайынчы деп көргөн эмесмин, бирок кыргыздын оюсу менен жасап коюшту, мен барып алдым. Баягы патриоттук дух бар да. Демек өзүбүздүн баалуулуктарды өзүбүз баалабасак, башкалар тартып алат экен. Ооба, ошо. Анан айтып калдыңыз, бул жаңы талкан темасына да кайрылсак, бул мына Табылдагабыздын бир осуяты катары кабыл алсак да болот да. Мисалы, негизи эле ушул Табылдагабыз дагы өзү максат кылып, бирок ал өзү аткара албаган, бирок сиздерге калтырган кандай осуяттары бар дагы, алда дагы кандай бир эмгектерди күтсөк болот сиздерден? Негизи биздин ачыла элек сандыкта укмуш сырларыбыз бар дегендей, биздин ата-бабаларыбыз колдонуп жүргөн, ата-бабаларыбыз тамактанып жүргөн көп эле тамактарыбыз бар. Ошолордун баарын бир четинен сууруп чыгып, ошолорду аябай технологиясы менен иштеп, анан ошорекини базарга чыгарсак жакшы эле болмок. Ага дагы көп убакыт керек болуп атат. Мисалы, атайын технология иштелип чыгарылган эмес, атайын стандарттар жок. Анан билесиң, бул сатыкчыкка чыкса, биз атайын закондун мыйзамдын негизинде иштешибиз керек. Ал өзүнүн ар бир стандартка, гигиена жагынан бардык сертификатты алып, ошого ылайыкташыбыз керек. Бирок андай закондо жок, андай стандарттар жок. Ушул жактан биз кыйналып атабыз да. Көп нерсени чыгара албайбыз, биз өзүбүз, мисалы, мен ичимен ушуну жасайын деп атам, бирок мен технолог эмесмин, мен адис эмесмин. Бирок алар айтат, адис болуш керек. Бирок ал жөнүндө адис жок. Мисалы, китептерде эле жанагы кыргыз тамагынын рецептери деп кухня ашканасынын тамактарды рецепт жазып калып атышпайбы? Аны деле бир жасап жүргөн адамдар жазбайт экен. Аны мындай илимий окумуштуулар жазат экен. Бирок ошол рецепт менен биз жасайлы десек, ал дал келбейт. Биз кухнядан азыр жасап атабыз. Ошорекини кандай жасап атсак, ошондой кылып рецепт жазып, бир китеп жазып чыгаралы деген бир жакшы ой бар болчу. Ошорекинин үстүндө азыр иштеп атабыз. Демек, кыргыздын кайсы тамагы бизде кандай
мындай тартипте жасалып атса, ошонун баарын биз кагаз бетине түшүрүшүбүз керек. Ошондо анан практика менен теория дал келет да. Ошондой бир чоң китеп жасайбыз. Ошондо анан баары жазылат. Анан жок дегенде элдин баарына жалпы массалык түрдө тарата албасак дагы ошол китеп бир тарыхта калат окшойт деген ой бар да. Бул биздин кыргыздын даамдары боюнча, салт санаасы боюнча, жалпы эле биздин жанагындай кыргыз маданияты боюнча. Түшүнүктүү. Демек, бул өзүңүздөр эле жасап элге сунбай, элдин дагы ошону билип, ошону кантип жасалышы керектигин үйрөнүүсүнө кошкон салымыңыздар баягындай зор экен. Анан негизи эле жаңылайым айтсаңыз, эми бул алдыда 2018 жыл келатат. Анда дагы бир эл үчүн күтүүсүз болгон, бир ошол эле учурда кубаныч тартуулай турган бир максаттарыңыздар, ишке ашырчу бир демилгелериңиздер болсо керек. Албетте, эми мен чын эле дайыма идеясы коюлуп турган адамдын жанында жашадым. Дайыма тура калып эле жаңыл бул кагаз бер, аны бер, мен жазышым керек, чийишим керек. Өзү дагы аябай инженер, курулушчу болгондон кийин оюна келген идеяны кагаз бетине түшүргөндү билчү, эсептегенди билчү, проект өзү чийчү да. Анан дароо ушинтип чийип отуруп, биздин жашообуз ошо менен өткөн. Биз башкага убактыбыз жок болчу. Ошол кишинин идеясын укчумун, деп кабыл түшүнгөнүмчө кабыл алчумун, түшүнбөсөм кабыл албай калчумун. Анан азыр эми өтүп кеткенден кийин, өзү жок болгондон кийин жалаң ошол айткан сөздөрүн эстеп, анализдеп, ушундай учурда жашап атам. Анан ал кишинин дагы бир идеялары толтура. Бирок 18-жылга биз бир боз үй куруп, азыр баштадык. Ошол боз үйдүн ичине жалаң кыргыздын тамактарын кантип жасалыш керек деген бир студия куруп атабыз. Ошол студияда мына сиздер дагы буюрса, эмки жылдары келип калсаңыздар, ошол студиядан биз ар бир кыргыздын тамагын жасап көргөзүп беребиз. Казанда жасала турган болсо казанда, колго жасалып жанагындай арпа аштындай күйшөлүп, жаргалчакка тартып, ошол жерден талкандын кандай чыкканын көргөзүп, ошо талканды азыркы эле биздин конфетти айта турган болсок, бал, сары май менен аралаштырып, ушундай жердин нерсенин баарын ошол жерден көргөзүп беребиз. Бул бизге мен ойлоп аткам, чет өлкөлүктөргө көргөзүп берели депчи. Көрсө чет өлкөлүктөр эле эмес, сиздерге окшошкон массалык маалымат каражаттарынын өкүлчүлүктөрү үчүн дагы абдан сонун экен да. Келесиздер, ошол жерден даяр баары тартып кетесиздер. Биздин талап боюнча ашканабызга вообще киргизге болбойт да. Сиздердин кирбешиңиздер керек, аяктан тартпашыңыздар керек. Ошон үчүн биз ушул жагын карап дагы ошол студияны жазып атабыз азыр. Ак жолтой болсун. Анан бир сөз аягында жаңа 2018 жыл келатат. Элге кандай калуу тилектериңиз бар? Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен кыргыз элим, мына быйыл биз мондай нукура даам болгон ичинде мындай кесипте көргөзүп коеюнчу, мындай кесип көргөзсөк, ичинде мына талкан, ортосу жалаң талкандан жасалган да. Бул болсо жана арасына жергиликтүү мистеден кошуп жасадык. Мунусун болсо тышында эле мындай шоколад менен, жогорку сапаттагы Бельгиядан келген шоколад менен капталган. Ушунун баарын биз өзүбүздүн мээримибизди төгүп, кол эмгеги болсун деп, ушул өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан мээримди ушул шоколадка бердик. Анан ушул шоколад аркылуу биз жалпы кыргыз элине бир мээримдүүлүктү каалайм, бири-бирибизди жакшы көрөлү. 18-жыл жана башка жылдардагы дүйнө жүзүндөгү адамдардын жүрөгүнө тынчтык алып келсин. Ушул учурдан пайдаланып мен Марал радиосуна дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Марал радиосунун жетекчисине, жамаатына баарыңыздарга чоң рахмат. Мына мурики биздин нукура конфеттер чыгып, эл оозуна тараганда дароо келип, өзүңүздөр эже ушул сонун жаңылыкты элге жеткизип коелу деп өзүңүздөр келип, ушинтип мындай сүйүнүп, менин кубанычымды тең бөлүшүп атасыңар. Ушундай
ар бирибиз мындай Кыргызстанда жаңылык болсо, жакшы нерселер жаралса, ошолордун жарчысы болуп, өзүңөр биринчи чуркап келип ушундай жакшы жогорку адамдык сапатты көргөзүп ушундай мамиле кылганыңыздарга мен абдан ыраазымын. Бар болуңуздар, өнүгөсүңүздөр. Чоң рахмат. Чоң рахмат эже, айтканыңыз келсин. Анда сиздер дагы жалаң ийгиликтер коштосун. Рахмат.